Салам достар, бүгінгі видеода біз мындай өзгөчө bir жер чукулушту татайлап атабыз. Şu Бейшенбек деген үкам өз жасаптыр. Дайын жерлерді қазып көң салап раңып қойыптыр. Қазып өзі көрсетіп береді. Қантып қазат, қантып көмет. Жаса үйрен олсаң осы жерді. Мына уже қазып қойып қойғандарың да көңдер салып қойғандар жерлеріңе. Лопатка менен тоғалақ қылып қаза албайсың деп қой. Ооба, түбүнө чейин казыш кыйын. 1 метр казыш кыйын. Бул ушундай размерде казып, 2 челек, 3 челек көң салып койсоң, канча жылга ушундай питация эте берет да. Удобрение да, өсүмдүк, Обычный эле көң. Азотту аралаштырып койсоң болот ичине азыр тешке. Бир жерде казып көрсөт эми, казып элек жериңе. Мына мисалы үчүн жасаш оңой элек. Эч кандай деле бир материал деле кетпейт. Үйдө эле турбадан аласың 1,5 метрдей. Бул жака бир 70-80 сантиметрдей турбадан вартиятып эле Т түрүндө. Мына бая болгарка пескоблок кескен болгарканын диски Эскирип калган уже иштебей турган. Иштебей калган. Экиге бөлүп, мындай кылып кайчылаштырып сварка кылып алабыз. Мына экөөнүн ортосу бир 15 градуста примерно болот да. Буну мен азыр берки дискин дагы кичинертип, чекелерин алып салган. Оңойраак казылсын деп. Мына мол жагында кичине мындай место калат, бир 10 сантиметр. Өзү негизи жерлер көп калтырат экен. Алар эми бая жумшак жерлерге көбүрөөк калтырса болот экен. Биздин жер катуураак болгон үчүн азыраак калтырып, и жанына мындайдан темирден дагы сварт этип койдук. Ортосу калып кетет да. Ошон үчүн ортосун алып кетиш үчүн и жанына мындай темирлерди варт этип койдук. Бул эми бая жерди, ортосун жерди жумшартып алып берет, а чекелерин моун алып кете берет да. Кесип тилип кетет да, за? Ар бир көчөктөрдүн астынан бул эми не только удобрение, бул берки стойка орнотконго деле жакшы да. Ограждение калса? Ограждение стойканы орнотуп алып, ооба. казып алып туруп стойка орнотуп кете бересиң. Стойканын түшүнүп эле казыш кыйын да лопатка менен. Муну менен ой пучукка кирип кетет. Мына кой туруп, мына алсам, кирип кете берет. 10 сантиметр, 15 сантиметр калып утур тазалап турасың алып. Ооба. Же 1,5 метр болсо каза бересиң, кете бересиң. Бул эми тарта албай калганга чейин бир караш 10 сантиметр, 15ке чейин кете берет да. Анча тамырларын алып кетет. Анан башка кийин өстүрүп алат. Наоборот, тамырын алга жакшы да, удобрение ошо барат сразу да. Ошо тамырлардын жанына барат удобрение. Өзүнүн керегинче алып тура берет да. Жакшы нерсе экен, достор, жасашты үйрөнүп аласыңар өзүңөр деле. Муна шабдал ушет же кокон килашпы? Кокон килаш. Эми кокон килаштарга өзү көңдүү деле булар анча сүйө бербейт. Буларга болсо алсырак азаздан бир чукур кылып азаздан берип коебуз да. Кокон килашка көп көң берген болбойт экен нерсе. Күчтүүлүк кылышат анда буга. Ооба, анча сүйө бербейт экен да. Шуну ушинтип могул жерге чейин казабыз да. Ошо чейин казасыңбы азыр? Ооба. Ого. 1 метр кирип кетет. Акырына барып кум чыгып калат. Ошо кумга чейин жеткирип туруп 1 метр менен тоголоп казыш кыйын десең, жөнөкөй, а? Кол менен мындай размерде эч качан каза албайсың да. Ооба да. Аза кылып сазан көң салгандар. Ташка жетип. Уже 1,5 метрден ашыгыраак казып койсуң, а? Ошо таштан наран албай эле койсуңбу? Азыр канча метр казылып калды? 1 метрдей болуп калды. 1 метр болуп калды же. Анара сабыл эле тийип калат экен жерге. Болот ушунча эле казылганы. Мына достор. Жерге эми көң салып калат. Көңдөн ак. Анан өсүмдүккө удобрение алып экен. Жасап көрүп жасап алсаңар болот өзүңөр деле. Лопатка менен мындай каза албайт эч ким. Буну стойка койгондо эле казган жакшы экен. Шуга азыр стойка коюп туруп, ограждение кылганга.
ортого стойка коюп туруп, жерине, мындайынан, центрине. Раствор куюп койсоңар, зыңкып катып калат да. 1 метр каза албайсыңар лопатка менен мындай кылып. Мына көңдү алып келет экен азыр мына. Шер төп кону кесине чиринди. Мыналарга ошо казылып салынып тур да мына жерге. 2ден 3төн тешипсиң, а? Мына ушеге. Бул шабдалуу эмне? Өрүк. Өрүктү. Сугарылганга ham жакшы, сугарганга. Сугарганга да алсаң. Сугарганда азыр мыналар Ошо эле суу куйсаң болду да? жок. Мисалы үчүн мынаяктан суу койсоң, суу куйганда ошол тешиктерге кирет дагы. Анан ошо тешик аркылуу полный түйүнө чейин суу таркайт да. Мынага тезирээк барат десең. Бардыгына ошондой кете берет. Мынага. Жөн эле суу коюп койсоң, бетинде эле калып кайтара бууланып кетет. Ооба. Карап куат салчы. Азыр ушундай 2 челек кирип кетсек бу жерге. 3 челек кирип кетет. Жарым да болуп калды. Дагы үстүнөн тап койсок. Бетине сала албайсың да апай. Калсың. Бетине салсаң ана чөптөр эле жеп чөптөр эле затын алып кое берет да. Өзү чөп өсүп кетет. Бетине бууланып кетет, агып кетет суу менен. Мунун бетин жаап коесуң, топурак менен. Мында мына 3 жеринен кылып тур да, мына жерде 1, 2, 3. Көчөт отурганда жакшы экен да ушинтип калсаң, а? Көчөт кичинераак көчөттөрдө ушундай кылып туруп элек эле бурап коесуң да кой. Якшысың көчөтүң. Терен эле казбасаң керек а? Тамыр эле көмөсүң да. Тереңирээк кылып көм салып койсоң дагы жакшыраак да. Көм салып турган көмсөңбү? Астына көм салып туруп. Тереңирээк кылып туруп, анан көм салып туруп. Анын үстүнө кайта топурактан кичине таштап туруп. Койсоңуз. Мында көчөттөрдү отурсаңар болот экен ушундай менен. Эгер мындай катуураак жерлер болсо, ортосун лом менен 1-2 таштап туруп анан салсаң тезирээк болот экен да. Шундай казып чоңкур 1 метрдей казасын да анан көң салып туруп анан үстүнө отургузуп коесуң аны. Ушундай достор, үйрөнүп алсаңар болот ушундай. Жасашты. Суу келген сайын чирикти. Узундугу 1 метрдей эле мунун, да? 1 метрден узун. Şu комментарий жазгыла достор. Видео жаккан болсо лайк басып койгула.